Kırgız Respublikasının prezidentinin 12 yılındağı 224 jarlığına alayıp bilim berүү sistemasındağı kadr sayasatını örgündötүү masalesi boyunca atayın şu jarlıkka layık bugün Kırgız Respublikasındağı ilim bilim profesör hizmetkerlerinin, liderlerinin, rayonduk, şaharduk profesör komitetlerin töregalarının çakırılgan atayın şu jarlıkta turmuşka işe aşırı boyunca bilim berүү ministrligi tarafından jobalar işlerilip çıkan, buyruklar işlerilip çıkan özgöçö Kırgız Respublikasında bugün 996 direktörler kayra konkursdan ötüşüge тийиш. Oşoga baylanıştуу ушул иш-чараны кандайча турмушка ашырабыз? Профсоюз Бирок комитети биз бул багытта абдан кызыктарбыз. Себеби билим берүү системасында кадрдык жаңылануу саясаты жүрүп атат. Конкурстун негизги максаты ошол болочок келе турган конкурска kadrlar şu бүгүнкү күндүн талабына, замандын чакырыгына ылайык адамдар келип, билим берүү системасын өркүндөтүүгө өзгөчө салынышат деген багытта. Ошон үчүн биздин профсоюз четте калбай, ушул жарыктуу ишке ашырууда билим берүү министрлиги менен бирдикте чоң иш-чараларды кылып атабыз. Ошон үчүн тегерек үстөлдө ушул жарыктан келип чыккан кандай маселелер бар, ошонун аткаруунун жолдору, кай жерде профсоюздун орду, кандай багытта биздин ошол болочок конкурсанттарга кандай багытта жардамдарды беребиз, кандай проблемалар бар, ошонун тегерегинде болуп отурат. Негизги маселе жарлыктын негизинде атайын буйруктар жоболор бардык жерлерде иштеген конкурсанттарга, иштеп аткан директорлорго, деги эле жалпы билим берүү системасында иштеген биздин кызматкерлерге өтө жогорку деңгээлде жеткиликтүү болду деп эсептейм. Муну ар бир жерлерде райондук, шаардык билим берүү башкармалыктары аткарып атат. Анан бул жерде бир маселелер, ар кандай суроолор жаралып калып атат. Ошол мурунку иштеп көпчүлүк иштеген тажрыйбалуу, ошо бүгүнкү күндө алгылыктуу иштеген да жетекчилерибиз бар. Ишинин көрсөткүчү начар дагы директорлор бар. Ошон үчүн мен ошол коллегаларыма кайрылат элем. Ошол бүгүнкү күндүн талабына ылайык конкурска эркин бардык документтерин эки этаптан болот. Документтердин экспертизасы болот биринчи, андан кийин тестирөө. Ошого документтерди убагында берип, конкурстун жобосуна ылайык катышса, мен ойлойм ар бир ошол 7 жылдыктан эмес кесип ошол багытта иштеген тажрыйбасы бар мугалимдер, окуу бөлүмүнүн башчылары, директорлор, ошол эле учурда ушул убакка чейин иштеп келген директорлор катышууга укуктуу. Пенсиялык куракта болсо дагы катышууга укуктуу. Ошон үчүн бул абдан туура түшүнүү менен мамиле кылыш керек. Биз укугу бузулган жерлерде, конечно, абдан ошол жерге барып түшүндүрүү ишин жүргүзгөнгө аракет кылабыз. Бирок ошол конкурста көрсөтүлгөн жоба ылайык жерлерде атайын ошол убакытты өткөрбөй, ошого жобого ылайык документтерди тапшырууга үлгүрүш керек. Анан ошол жерде бир негизги маселе, мен айтып кетишим керек. Кээ бир жерлерде мына бир эле конкурсант болуп калды. Деген айыл жерлеринде конкурсанттар көп болушу да кээде мүмкүн болбой калышы мүмкүн да. Ар кандай шарттардын негизинде. Бул жерде жободо көрсөтүлгөн 1, 2, 3 адамдан турсун деп айтылган эмес. Ошол кайсыл мектептин дарегине тапшыргандар болсо, 3 болобу, 5 болобу, канча адам болсо, ошолор конкурстан өтүүгө багытталган ишин көрсөтүп, документтерин убагында тиешелүү ошол жерде көрсөтүлгөн жобого ылайык тапшырса, андан тестирлөөдөн тиешелүү бала алса болду. Анан эки гана ошол тестирлөөнүн жыйынтыгы менен татыктуу эмес. Ошо талапка жооп берет, жооп бербейт деген жобонун негизинде анан иш берүүчүлөр буйрук чыгарат. Мына бул жерде эгерде ошол эле жерден тестирлөөнүн жыйынтыгына бир кандайдыр бир деңгээлде нааразы болгон конкурсанттар ошол жерде атайын апелляциялык комиссия түзүлөт, 5 кишиден турган. Кайра эле ошол жерден ошол комиссия 1 сааттын ичинде кайра карап, аларга жообун берет да. Абдан бул ачык, адамдык процесс ал жерде жок. Бүт баары ошол техника менен пайдаланып аткандыктан мен ойлойм бул жерде абдан ачык айкындык болот. Анан ушул атайын наблюдательдер дагы түзүлдү. Ошол жалпы наблюдатордун катарында биздин профсоюздун облустук шаардык өкүлдөрү дагы ошол жерде катышып, ошонун кандай шартта объективдүү өтүп атканын карап турган адам күчүлүктөр болот. Ошон үчүн бүгүнкү тегерек столдун катышуучулары биздин райондук шаардык профсоюз комитетинин
liderleri jerlerde oşo konkursantlar menen işte alıp barda jardam berүүnü kol alıp atabız. Özgöçö mыйзамдар, Эмгек kodeksi masalesi boyunça bilim berүү mыйзамы, muallimlerin statusu жөнүндө mыйзам дегеле ошо билим берүүгө тиешеси болгон бардык мыйзамдарды түшүндүрүү ошолорго жардам иретинде биз өзүбүздүн активдүү иштерди карап атабыз. Биздин сайтта дагы биздин группалар бар, ар кандай WhatsApp'ta gruppalar var, Telegram gruppalar, ошол бардык конкурсанттар бизге кайрасаңыздар, мүмкүн болушунча учурунда убагында биз суроолорго жооп берүүгө даяр экенибизди белгилеп, мына бүгүнкү атайын биздин профсоюз лидерлери дагы ушул багытта атайын тапшырмаларды алышты. Мен ойлойм, бул негизги конкурстун бул жерде жарлыктын мыйзамдуулугу жөнүндө маселе болушу керек эмес. Бул Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 71 статьясынын негизинде президент ушундай жарлык берүү укуктуу, ал эми ал жарлык Кыргыз Республикасынын бардык жеринде аткарылыш керек. Андан келип чыккан ар кандай бир суроолор, талаптар боло турган болсо, бардык тарапта министрлик дагы, профсоюз борбордук комитети дагы биз даярбыз жооп берүүгө. Ошон үчүн мен мүмкүнчүлүктөн пайдаланып биздин конкурсанттарга кайрылат элем. Мүмкүн болушунча ушунча жыл иштеп, эмгегиңер менен элге алынган ошол кызматкерлер тартынбай эле, өзүңөрдүн жаш курагыңардан да тартынбай, эгерде өзүңөрдүн туруктуу чыгармачыл план программалар болсо, конкурска катышыш керек обязательно. Конечно, өзгөчө жана жаш кадрлар келип атат, 7 жылдык тажрыйбасы бар мугалимдер катышып атат. Мен аларга айтат элем, директор болуш бул оңой иш эмес. Директор болуш үчүн биринчиден ошол элдин астында чыгып сүйлөй алган адам болуш керек. Ата-эне менен иштеше алган, окуучуларга мүмкүнчүлүк түзө ала турган, ошол негизгиси коллективди алга чыгармачылык менен сүйлөп кете ала турган адам болуш керек да. Анын үчүн анын педагогикалык дагы, методикалык жактан дагы, ал эми мектепти шаны менен эле чектелбей чарбалык иштер бар. Финансылык чарбалык иштер, анан кийин өнөктөштүк маселелер бар. Ошол эле жергиликтүү бийлик менен иште, ошол эле тиги коомдук уюм профсоюз менен кандай иштерди алып барыш керек. Ошого окшогон көп маселелерди түшүнгөн, билген адам анан жетекчи болот. Анан мен барып эле тиги программа жазып коюп эле, анан ошол интернеттен көчүрүп алып, анан программаны жазып коюп, мен эртеңки күнү барып директор болуп мыкты иш алып кете алам дегендер да болушу мүмкүн. Бирок мен ойлойт элем, ошол келип аткан конкурсанттар дагы ошого аябай жооптуу караш керек. Мектептин жетекчиси кандай талаптар коюлуп атат квалификациялык. Ошого мен жооп бере аламбы? Анан кийин ошол баардыгына суроого жооп бере алам, мен иштей алам деп келгенден кийин, анан жанагындай тескери иштерди да айтпаш керек. Мына мен бардым эле, анан калыс болбой калды, өтпөй калды деп. Андай мүмкүнчүлүк болбойт. Бул жерде бүт ошол мыйзамды кандай билесиң, ишти кандай уюштурасың, анан анын 5 жылдык программан кандай болот, ошол 5 жылдык программанын краткосрочный, дальносрочный деп аткарылыштары кандай көзөмөл болот, кимдерге таянасың, билим берүү сапатын кандайча шартта кантип көтөрө аласың, материалдык базаны кандай чыңдайсың, ошол мектептин эртеңки келечегине жаңысы өзүң өз карашың эмес, кайсы багыттарга таянасың. Ата-энелердин компетенттүүлүгүнө, бүгүнкү күнү ата-энелердин баары эле ошол билим берүү системасына өнөктөш болгонго даярбы? Эгер даяр эмес болсо, ата-энелер менен кандай иш алып барасың? Окуучулардын өз алдынча иштөөнү уюштурууга мугалимдер даярбы? Даяр болсо, ал ишти кандай кылып алып барасың? Мугалимге кандай практикалык жактан жардам көрсөтө аласың? Методикалык жактан сабагына кирип, ошол сабагына анализ бере аласыңбы? Ошол жетишпеген жактарына жардам таап, кошумча билимди өркүндөткөнгө мындай шарт түзө аласыңбы? Көрдүңбү кандай маселелер ошо директорго жүктөлгөн да. Ошон үчүн мен ойлойм, бул атайын биздин улуу урматтуу президентибиз бекеринен мектептин жетекчилерине көңүл, бул мектептин кыймылы, жүрөгү, мектептин келечегине шарт түзө турган бир жетекчи болот да. Эгер жетекчи ошону түзө алса, өзүнүн тегерегине иштей ала турган, чыгармачыл иш улап кете ала турган коллективди жарата алса, анан ошол жерден анан келечек болот да. Мунун баары президентибиз муну билип туруп жазып атат да бул ишти. Мунун баары эртеңки күнү Кыргыз Республикасында экономиканын өсүшүнө, элибиздин ичинде интеллектуалдуу, тарбиялуу, кыргыз элинин келечегине күйгөн мыкты инсандар тарбиялап чыгуу. Эгерде биз жогорку өтө билими жогору, тарбиясы мыкты
Чыңгыз айтып аткандай күнүгө адам болуп жашоо өтө кыйын. Адам болуп жашай турган, элибиз үчүн күйүп бышып, өзүнүн үй бүлөсү үчүн күйбөгөндөр да бар. Өзүнүн үй бүлөсү ата-энесин сыйлай албаган, өзүнүн шартын кичинекей айылына шарт салбаган адамдар чыгып атпайбы арабыздан? Мына ушунун баары каяктан баары бир мектептен даярдалат. Ошон үчүн ошого татыктуу инсандар келет деген мен жакшы тилектемин. Анан ушунун конкурстун негизги максаты мына ушул да. Кыргыз Республикасындагы эртеңки күнгө өнүгүүгө, өсүүгө, билимди өтө терең берүүгө, дүйнөлүк стандарт менен мана биздин жаңы келген министрибиз Алмаз Бейшенаевич өзгөчө дүйнөлүк билим берүү системасында интеграциялоо жолун колго алып атат. Мына өзгөчө эстетикалык предметтерди ошол дүйнөлүк физика Россияда деле, Европада деле бир тилде окутулат. Химия, ошол математика, ошол биздин балдарыбыз ошол көп тилдүү болуп, ошол дүйнөлүк программага ылайык билим алып, анан ошол эле учурда өзүбүздүн Кыргыз Республикасынын жараны, Кыргыз Республикасынын патриоту, биздин республиканын келечегине бир өтө бир салым кошо турган жаштарды тарбиялуу, келечекти балдар өсүрүп чыгарыш керек да. Мына негизги максат ушул. Ошон үчүн профсоюз бүгүнкү күнү мугалимдердин социалдык эл абалын колдоо менен чектелбестен, буларга кандай колдоо көрсөтөбүз? Булардын негизги билимин өркүндөтүү жагында колдошубуз керек. Эс алуу жагына шарттын түзүп беришибиз керек. Мына жакында эле апрель айында мугалимдердин айлыгы 2 эсе көтөрүлдү. Бул өзү болуп көрбөгөндөй. Ошон үчүн мен мүмкүнчүлүктөн такай айтып атам. Биздин президентибиздин жүргүзүп аткан саясаты, биздин Кабинет министрinin жүргүзүп аткан саясаты, билим берүү министрinin жүргүзүп аткан саясаты мугалимдерден жөн эле давай билимди өркүндөтөлү дебестен аларга шарт түзүлдү, айлыгы көтөрүлдү, материалдык базалар чыңдалып атат. Ушундай толук шартта мен ойлойм биз мугалимдерди эс алдыруу жагында колго алдык. Мына азыр профсоюздун эске алуу менен тиги фонд оздоровления трудящихся деп коебуз. Бул эмгекчилердин эс алуу фонду атайын социалдык фонддон бөлүнүп, профсоюзга анан ошол аркылуу бөлүнүп, ошол мүмкүнчүлүктү пайдалануу менен мугалимдердин эс алуусун уюштуруудабыз. Бирок ойдогудай, биз каалагандай мүмкүнчүлүктөр болбой атат. Барган жерлерде кээ бир курорттордун, эс алуу жайлардын бүгүнкү күнгө талапка болбой калган жагдайлары бар. Мен анын алдын ала кечирим сурайм. Бунун үстүндөн такайбыз иштеп келебиз. Кудай буюрса, эми негизи республикабызда тынччылык болсо, бул багыт кенен кесир болот. Мына ошол жерде отурган, тегерек үстөлдө отурган профсоюздардын уюмдарда ушул багытта атайын тапшырмаларды алышкан. Райондук, шаардык профсоюз комитеттердин өздөрүнүн бюджетинин эсебинен, биздин өнөктөшүбүз мэриялар, райондук администрациялар, айыл өкмөттөрүнүн эсебинен атайын алардын да жардамы менен ушундай иштер жүрүп атат. Мен ойлойм Кыргыз Республикасында ушул багытта чоң иштер болот келечекте буюрса. Анан эми негизги багыт, негизги эле коюлган максат ушул бүгүнкү күндүн талабына ылайык кызмат лидерлерин, мектеп директорлорун тандоо ийгиликтүү өтөт деп ишенем. Президенттин жарлыгы турмушка ашат. Мен ойлойм буга биз өзгөчө жардам көрсөтөбүз, иштейбиз. Бул биздин да билим берүү профсоюзунун да негизги милдеттери катары сезебиз. Учурдан пайдаланып дайыр жолу мен коллегаларыма, өзүм мурунку директор адам катары, билим берүү системасында баардык этапты басып өткөн илимпоз адам катары айтат элем. Ким чыгармачыл ишти кылса, ким баланы сүйсө, ата-энелер менен иштесе алса, өнөктөштүктү өздөштүрө алса, күнүгө сабатын кеңейтип, күнүмдүк эле жашоо менен эмес, келечектүү жашоого умтулган ар бир жаран Кудай буюрса жакшы кызматтарды жасайт деп ишенем. Баарыңарга ийгилик каалайт элем, жакшылык болсун. Бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим кызматкерлеринин профсоюздук комитети тарабынан жергиликтүү жерлердеги райондук профсоюз комитеттеринин төрага төрайымдарынын катышуусунда тегерек стол уюштурулуп өткөрүп жатабыз. Бул тегерек столдо негизинен Кыргыз Республикасынын президенттин жарлыгынын негизинде мектеп директорлорунун конкурска катышуусу жана бошотулган директорлор боюнча
атайын тегерек уюштурулуп атат. Анын жоболору билим берүү жана илим министрлиги тарабынан иштелип чыгып, бүгүнкү күндө графиктери бүт бекитилди. Мисалы мен Жети Өгүз районунда 11 мектеп директору бүгүнкү күндө 11 мектепке конкурс жарыяланып, азыркы күндө ал мектептерге катышуучулардын арыздары каралып, иштери жүрүп атат. Кудай буйрса 20-21 августта Касым Тыныстанов атындагы Скөл мамлекеттик университетинде тесттик суроолор боюнча жоопторду беришет. Андан кийин ошол мектептерге 11 мектепке директорлор бекитилет конкурстук түрдө. Ал эми ушул күнгө чейин биздин билим берүү тармагында көптөгөн жакшы самалыктар болуп атат. Быйылкы жылдын башынан, апрель айынан биздин мугалимдерибиздин, кызматкерлерибиздин эмгек маянасы жакшы деңгээлде көтөрүлүп, бардык мугалимдерибиз ыраазычылыгын президентке, кабинет башчыбызга бардыгы ыраазычылыктарын айтууда. Бизге дайым кайрылат. Мындай учур бизде деле, өзүбүздө деле, биздин райондо болуп өттү. Ушул кайрылган убакта биздин колубуздан келишинче материалдык жардамдарды берип, же болбосо сотко кайрылса ошол кызматкерлерге адвокаттарды жалдап берүү, ошолордун акча каражаттарын төлөп берүү менен колдоп келебиз. Негизи эле профсоюз уюмуна укуктук жактан көп кайрылышат. Биз алардын колдон келишинче чечүүгө аракет кылабыз. Такыр чече албаган маселелерибиз акыркы чек болгон сотко кайрылуусуна жөнөтөбүз. Район боюнча 40 мектебибиз бар, 17 бала бакча бар. Алардын баардыгы азыркы күндө иштеп атат. Быйылкы жылы ошол 11 мектептин директору конкурска катышууда. Калгандары 5 жылга чейин эмгек келишими түзүлгөн. Азыркы күндө жакшынакай иштер жүргүзүп атат. Билим кызматкерлеринин профсоюзунун Баткен областык комитети, анда биз жалпы билим берүүчү мектептердин санын айтсак 234 жалпы билим берүүчү мектеп бар. Кыргыз президентинин указынын негизинде жалпы мектеп директорлори 5 жылдан ашкан мектеп директорлори жумуштан бошотулуп кайра конкурс объявить этилбедиби? Анын негизинде министрликтин буйругу чыккан, бизге билим берүү усулдук борборунун маалыматына ылайык, ошол ишкананын маалыматына ылайык азыркы күндө бизде Баткен областында 98 мектеп директоруна бош орунга конкурс жарыяланган. Буюрса 11-12 августта республикада биринчи конкурс Баткен областында башталмакчы болуп атат. Баткен областында, Баткен шаарында, Баткен мамлекеттик университетинин базасында ушу 98 мектеп жетекчилеринин бош орунуна конкурс жарыяланып, азыркы күндө мектеп директорлори, талапкерлер өздөрүнүн документтерин сайтка, министрликке жиберип даярданып аткан учуру. Бизде 3 район 3 шаарыбыз бар. 3 район 3 шаардагы бардык профсоюз комитетинин төрагалары менен сүйлөшүп келдим. Бардык жерде андай көйгөй болгон жок. Бардыгы макул болуп, 5 жылдан ашкан мектеп жетекчилери райондук шаардык билим берүү бөлүмдөрүнүн буйруктары менен кызматтарын тапшырышып, убактынча милдетин аткаруучу болуп турушат азыркы учурда. Конкурска өздөрүнүн документтерин даярдап жөнөтүп аткан учуру. Биз дагы өнөктөш катары райондук шаардык билим берүү бөлүмдөрүнө, област усул борборуна мыйзамдардын негизинде жардам берип атабыз. Алар көпчүлүгү эле бизге эмгек мыйзамдарынын, билим берүү мыйзамынын, мугалимдердин статусу жөнүндөгү мыйзам, Кыргыздын эмгек кодекси жөнүндөгү мыйзамдардын негизинде кандай суроолор болушу мүмкүн, кандайлар суроолор келиши мүмкүн, тесттик суроолор дегендер кайрылуулар болду. Аларга биз өзүбүздүн мүмкүнчүлүгүбүзгө жараша колубузда бар тесттик суроолордон жардам берип, маалымат берип атабыз.